Ош шаары Төлөкөнүн Эделбейсинен таңдар 10 сотик чек сатыга коюлду. Мен силерге баасын айтып өтөйүн, сиздер жүрөкчөнү кызартып, каналга каталганды унутпаңыздар. Басы тугандар, 4 миллион сом бир аз кийин бар сүйлөшүү жолу бар. Эгерде сиздердин акчаңыздар жетпей калган болсо тугандар, 5 сотигин деле сатып алсаңыз болот экен. 5 сотигинин баасы 2 миллион сом. Эми мен азыр чек алган силерге жакшы кылып тактап көрсөтүп берейин тугандар. Жашасаң мына ушундай жерде жаша деген өтө сонун экен. Бул жака без пробка тугандар. Общий пробка болот. Билесиздер, бул жака 15 мүнөттө шаардын ичине кирип барасыздар. Так, мына бурчегин көрүп атасыздар. Мен 4 тарабынан тең азыр силерге зерикпей көрсөтөм тугандар. Мына казыкты көрүп атасыздар. Мына ушул казыктан башталат. Бул жагы онда байкелер турат, көрдүңүздөрбү? Мына ушул акилерге чейин. Мен эми экинчи бурчугун көрсөтөйүн тугандар. Жүрүңүздөр. Экинчи бурчук мынакей көрүп атасыздар. Бул жакта тартып коюңуз. Мына стойканы көрүп атасыздарбы? Мына ушул стойкадан башталат тугандар. Көрдүңүздөр, Анан 4 бурчеге. Үчүнчү бурчекке келсек, мына агалар турган жер. Бул үчүнчү бурчеги. Анан бул жакта машина турганды көрүп атасыздар, варатадан кире бериш жер. Мына ушул жер 4 бурчтук. Жерине келе турган болсок, теп-тегиз жер. Мынакей караңыздар, тугандар. Эч кандай погрузчап келип, сүрдүрүп, тегиздеп отуруштун кереги жок. Эгерде сиздер дачада таза абада жашайын десеңиздер, мына ушундай жерди биз сиздерге сунуштайбыз тугандар. Негизи өтө сонун экен. Анан бул жерге суу келген, свет келген. Анан она суунун септигин көрүп атасыздарбы? Ак Бурадагы баягы таза булак артизан суусу мына ушул жерден түз келет экен. Түз келип, ака сууну чыгарып койдуңузбу? Жүрүңүздөр тугандар, азыр мен суунун чыгып атканда жерин көрсөтүп коеюн. Азыр кандай туп-тунук соң суу чыгып атканын көрөсүздөр. Анан бул жерге ага зерикпестен сонун болгон көчөттөрдү эгип коюптур. Ака, бул не деген көчөттөр? Алма. Дагы. Килас. Аралаштырып эккенсиз, Вообще өтө сонун. Мына сууну караңыздар тугандар. Бисмиллахиррахманиррахим. Алыста жүргөн, Европада, Россияда жүргөн агалар мына ушул Ак Буранын булактай болгон суусун сагындыңыздарбы? Суунун чыгып атканын көрүп атасыздарбы? Сууну көрдүңүздөр тугандар. Суу өтө сонун. Бул жерге дагы эмнелер жакын десеңиздер, бул чекти сиздер сатып алсаңыздар, мектеп, ФАП, медресе, балдар бакчасы мына ушул чектен канча мүнөт жүрөбүз десеңиздер, 5 мүнөттөн 7 мүнөткө чейин эле түз эле жетип барат экенсиздер. Мына варатаны көрүп атасыздарбы тугандар? Караңыздар. Акабыз варатаны чекчейтип коюптур. Мен азыр көчө жагында көрсөтүп коеюн. Көчөсүнө шагылда төшөлгөн. Могул жерде бир кичинекей кылып бир фундамент да куюп коюптур. Кааласаңыздар сүрүп коюңуздар, кааласаңыз үстүнө кичине временка да салып алсаңыздар болот экен. Жүрүңүздөр эми. Мына варатаны да көрүп атасыздар, Бисмиллахиррахманиррахим. Көчөнү караңыздар тугандар. Мына көчөнү көрүп атасыздар, столбалар бар, светтери бар. Прожекторлар түнкүсүн светтери жанат, жарык болот. Анан могу кошуналарыңыздар көрүп атасыздар. Анан мына акыркы үйлөр турат да, ушул үйлөрдөн бул жак уже жайыт болуп кетет экен. Ушу тоонун аркы бетине өткөн болсоңуздар, папанга түшүп болосуздар. Кыскасы өтө сонун жер экен, Бул жерде мал баксаңыздар болот экен, дача кылып койсоңуздар болот экен. Алган болсо, иштин көзүн билген адам болсо, бул жерди тугандар бир эле сезондо эле зор кылып коет да. Алган акчаңыздар чыгып калат мындайча алганда. Тугандар, документ жагынан эч кандай кыжылат болбойсуздар. Беймарал чалы бересиздер, жаза бересиздер. Эч кандай ортомчусуз. Эгерде алган болсоңуз, сиз экинчи хазайын болуп жашайсыздар. Сонунда тура айтамбы? Так, телефон номерди жазамын. Беймарал чаласыздар, жазасыздар. Анан бир аз скидка да кеми дагы болот сөзсүз түрдө. Анан кимде ким ушул Төлөкөндөн зор, сонун тегиз жерден чек алам деп аткан болсоңуздар, видеолорду достор, туугандар менен бөлүшүп коюңуздар. Мына асфальт жолду көрүп атасыздар тугандар, линиялар менен чыйылган. Анан Төлөкөндө жаңы курган резиденцияны баарыңыздар эле билип калсаңыздар керек. Мынакей тугандар, караңыздар, бул да жакын күндөрдө уже бүтүп калат экен. Анан жанында эле мынакей мечит көрүп атасыздар. Мечиттин жанында площадкалар, футбол ойночу, волейбол ойночу, баскетбол ойночу площадкалар бар. Бул жагын көрүп атасыздар, мынакей тугандар, өтө сонун. Мен азыр кантип таап келесиздер, азыр көчөнү да жакшы кылып силерге түшүндүрүп берейин. Төлөкөндөн түз эле кирип келген болсоңуз тугандар, мына асфальт жолду көрүп атасыздар. Сиздер сол жака бурулсаңар, жаңы курган резиденцияга барасыздар. Ал жака барбайсыздар, сиздер оң жака буруласыздар да, мынакей көрүңүздөр, ачакай жолдун оң жагы менен түп-түздө барсаңыздар, баягы чекке барасыздар. Анан неде караңыздар, ориентир мына Бодур таш азык-түлүк магазининде көрүп атасыздар. Ушул көчө менен эле түз эле айдай бересиз. Анан бул жерге кайсы автобустар келет десеңиздер, мынакей тугандар, караңыздар, 24 автобустун эң конечный мына ушул жер болот. Жакын күндөрдө баягы чектин жанына чейин барат экен бул автобустар. Бул жакшы жаңылык. Мына сап-сары болгон трубаны көрүп атасыздарбы? Газ да келген. Вообще кыжылат болбойсуздар, баягы отун алып кыйналбайсыздар. Мына газды шап үйүңүзгө тартып киресиз да. Болду, тамактын түрүн жейм сизге сонун кылып жасап берет. Бул көчө менен келе турган болсоңуздар, тугандар, юго-востоктон келесиздер. Эгерде сиздер бул көчө менен келген болсоңуздар, южныйдан келесиздер. Мына ушул асфальт жол менен түз эле Төлөкөнгө барасыздар. Сатылып жаткан чекке сиздер без пробка 15 мүнөттө жетип барасыздар. Тугандар,
Төлөйкөндөн ушундай тегиз жерден чек алам деп аткан болсоңуздар, досторыңуздар менен ушул видеолорго бөлүшүп коюңуздар.